4 kişi менен баштаганбыз, азыр 11 киши иштейт. Бул жерде иштейт. Биз Литва мамлекетинин жарандарын жумушка алганбыз. Биздин ачылганыбызга 3 эле жыл болду. 3 жыл ичинде негизи эле Литва жергесинде эң жаш, эң активдүү иш-чара алып жүргөн диаспора болуп танылдык. Бизге мисалы үчүн департамент, улуттар азчылык департаменти бар Литвада. Ошол тараптан бизге атайын ошо мен наама берилген. Бирок ошончо дагы биздин диаспорага таандыгы бар. Биздин диаспоранын ийгилигинин сыры бар. Биздин ушул кыздарыбыздын демилгеси менен, жигиттерибиздин демилгеси менен министрликке бөлүп койгонбуз. Курулуш жаатында иштегендер мен билем деп кое беришет, бирок Литвада мисалы үчүн жөнөкөй адамдар чакыра беришпейт. Өзүң ишиңди профессионалдуу билсең, ошондо гана келсең, сени баалайт, сени алып калышат да. Анан мисалы жөнөкөй бизде биринчи орунда бул жака келгендер айдоочулар, фура, чоң машина айдагандар. Алар келет, биздин Кыргызстандан бир-эки эле айдап, же болбосо өмүр айдабагандар дагы мен айдаганды билем дейт, бирок айдаганды билбейт. Тест драйв деп коет, алар өтпөй калышат, жумуш жок калышат да. Мынтип коюшат экен. Аябай кызыгып, биздин калпак кызыгып, бизде силерге өзүнүн белекти берейик деп бизге Нигерия элчилигинен бизге берилген белеги. Керек болсо Чыңгыз Айтматовду аябай жакшы таанышат. Ошол эле менин бир бажам бар, литовец. Ал жана алдар көсө деп бизде айтылды эмес, жомокторун дагы билет. Армаңыздар, урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана кызматыңыздарда мен Доронбек Адаханов. Бүгүн биз Литва өлкөсүнүн борбору болгон Вильнюс шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз, биздин мекендешибиз Белек Айдаров. Белек Айдаров 1985 жылы 18 майда Таласта төрөлгөн, 2002 жылы Покровкадагы Улукман орто мектебин бүтүргөн, 2003-2009 жылдары Ош технологиялык университетинин менеджмент жана эл аралык мамилелер факультети, 2007-2008 жылдары Вильнюс университети эл аралык мамилелер жана саясаттануу институту, 2010 жылы Борбордук жана Чыгыш Европа изилдөөлөрүнүн магистратура программасы, Вильнюс университети эл аралык мамилелер жана саясаттануу институту бүтүргөн. Ошто англис тилинен бейөкмөт уюмдарда тренингтерде, мамлекеттик мекемелерде котормочу болуп иштеген. 2006 жылы Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Кыргызстандын түштүк аймагындагы ыйгарым укуктуу өкүлү болгон. 16 жылдан бери Литвада жашайт. 2010 жылы жумушун англис тили мугалими болуп иштеп баштаган. Учурда Түрк аба жолдору компаниясынын Литвадагы өкүлчүлүгүндө иштейт. Кыргыз, орус, англис, түрк, күрд тилдеринде эркин сүйлөйт. Литва тилин, араб, немис тилдерин орточо деңгээлде билет. Саламатсызбы, Белек мырза, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Керемет телеканалы мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан келдик. Ушу биздин Литвадагы мекендештерди тартканы. Кош келипсиз. Сизди ушу угабыз көп жылдан бери ушул жерде эмгектенип жүрөсүз. Ушул азыр өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, биз азыр Литванын кайсы жеринде турабыз? Анан кесибиңиз боюнча тоже айта кетсеңиз. Биз азыркы учурда Литва мамлекетинин Борбор шаарынын Вильнюс шаарынын эң негизги бир гана бир аэропорту бар. Ушул жердебиз. Бул аэропорт өз негизи тарыхый бир аэропорт. Неге дегенде бул жерде мурун ЖД вокзал болгон. Ошол эски тарыхый ЖД вокзал болгон, кийин булар аэропортко өзгөртүп ишкен. Азыр аэропорт болуп, ушу бир гана аэропорт болуп Вильнюс шаарында. Ошол жерде турабыз. Анан мен өзүм 15,5-16 жыл болуп калды келгениме, студент болуп келип. Бул Түрк аба жолдорунда 10 жыл болду иштегениме. Биздин ушул Түрк аба жолдорундагы эң биринчи жумушка мени алышкан. Мен жана директорум экөөбүз, мүдүрүм экөөбүз чогуу түптөгөнбүз десек адашпайм. Жакшы. Келиңиз анда эмеси бар ага, Нөлдөн баштаганбыз. Чаң ачылышында дагы аябай жакшы бир нелер менен. Ошол. Мен өзүм ушул жерде иштейм. 10 жыл болду. 10 жыл болду. Быйыл мынакей биздин головной офистен, негизги офистен келип 10 жылдык 5 деп кот. Эмгек сиңирген депчи.
Анан дагы бир 10 жылдан кийин бунун алтынын берет экен. Ошо келип кутуктап кетишти өзгөчө. Иштеген жерим ушул жерде. Эмне жумуш кылат? Сиздин немеңиз? Биздин кызматыбыз бул жерде негизи эле биз Түрк Аба Жолдорунун эң биринчиден булар өкүлү деп айтылат. Өкүлчүлүгү Түрк Аба Жолдорунун өкүлчүлүгү. Ошол эле учурда биз жаңы баштаганда 4 адам менен баштаганбыз. Бул жерде эмне кызматтар кылынат? Бул жерде билет сатылат. Ошол эле учак Истанбулдан келгенде келип кетишине жоопкерчиликти биз алабыз. Координация биздин колубузда. Бул жерде иштеген Литванын фирмасы бар, ошолорго биз көзөмөл кылабыз. Бул деген регистрация, бул багаждар жүктөшөт, бул самолетту күтүп алышып ал жака жанандай бүт кызматтардын баардыгы биздин координация ичинде. Анан 4 киши менен баштаганбыз, азыр 11 киши иштейт. Бул жерде иштейт. Биз Литва мамлекетинин жарандарын жумушка алганбыз. Мен өзүм жеке эсебимде бир 7 кишини үйрөттүм десем адашпайм. Дагы деле ушул жерде азыр келип кетип көпчүгүн үйрөтүп жүрөбүз. Кудайга шүгүр. Ошол билет, самолет дегендей. Күнүгө канча рейс бар? Биз баштаганда Истанбулдан Вильнюска Таллин деген шаар менен, Эстония борбору менен 3 рейс бар болчу. Жумасына. 2013 жылы. Азыр мына Кудайга шүгүр күнүнө 2 рейсибиз бар. Күнүнө эртең менен анан кечинде. Андан башка жайкы сезондо апрелден баштап ноябрга чейин Анталияга түз каттамыбыз бар. Бул чартер рейс деп коет. Ошолорго дагы ошондо күнүнө 3 рейс болуп калат да. Ошондо примерно алсак канча кишини тейлейсиңер ошондо мындай? Биздин күнүмдүк жөнөкөй мисал, мына бүгүнкү эртең мененки рейсте 130 киши кетти, кечки рейсте 140 киши күтүлүп атат. Биз болжол менен ошончо бул бир күндөгү. Болжол менен күнүгө бар, Күнүгө. 2 рейс. Күнүнө 2 рейс. Келиши жана кетиши. Эгер бизден кетишибизди эсептесек эле 300 киши. 2016 жылдан бери Литвада жашаган каарманыбыздын унаасына отуруп ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген Вильнюс тарыхый шаарын таанышууга аттандык. Калкы боюнча бул жерде азыр шаар орто эсеп менен бир 800 миңге жакын да, миллионго жете элек. Негизи Литванын калкы өзү негизи 2,5 миллион, 3 миллионго жетпеген. Анан тарыхый жагынан караганда Вильнюс негизи бул тарыхчылардын айтышы боюнча бул мурунку ошол азыркы ушу Польша мамлекетине караштуу болгон. Негизи эле ушу тарыхыйда карасаңыз Вильно деп айтылат да. Бирок Литва менен Польшанын тарыхы бир. Булар азыр кичинекей мамлекет болгону менен булардын территориясы тетиги Кара деңизге чейин тартылган да. Ошончолук чоң болгон. Эми орусча айтканда Польско-Литовский княжество болгон. Ошондой. Анан негизи шаар чакан. Мисалы үчүн биздин бул мен иштеген аэропорт шаар эски шаар деп коет буларда. Ошо эски шаарына 5 чакырым да, 5 чакырым аралыгында жеп жакын. Бул жерде аэропорт мисалы үчүн бизде Бишкекте Манас аэропортуна барсаңыз канча километр? 30дан ашык, 30 километр. Бул жерде 5 километр. Негизи шаар аябай мобильный. Өзү негизи Кыргызстан жөнүндө баягы биздин тарыхта Союз убагындагы бир тарыхта чогуу болгонбуз да эми 15 мамлекеттин бириси болгон Литвадагы. Ошондой эле Кыргызстан болгондуктан эски муун жакшы билет. Эски муун керек болсо Чыңгыз Айтматовду аябай жакшы таанышат. Ошол эле менин бир бажам бар литовец. Ал жана алдар көсө деп бизде айтылды эмес, жомокторун дагы билет. Ошондой бир нелери дагы бар. Анан негизи жаш муун Кыргызстан жөнүндө жакшы билбейт. Өзгөчө акыркы бир 5 жыл десем жаңылышпайм го дейм, 5-6 жыл. Бул миграция себеп болуп аябай Кыргызстандан аябай келүүчүлөр аябай көп. Эми азаздан жаш муундарын таанып баштады деп айтсак болот да. Аябай көп. Мисалы үчүн азыр керек болсо өзүнүн кыргыз тамактарын жей турган өзүнүн кыргыз мекендештерибиз дагы Аксынын жигиттери ушул жерде ала букан жигиттери кечиресиз. Ошол бул жерде
ресторан ачышкан. Ошондой анан кыргыздар жөнүндө азыздан билинип баштап атат. Өзгөчө биздин дагы диаспоранын салымы менен аябай шаарларды аралап биз дагы бүт маданий иш-чараларга катышкандыгыбыздан бизди чоң шаарлар эмес, кичике шаарлар дагы көп таанып башташты. Негизи мен өзүм Таластан болом. Талас району, Манас районунан, Жайлыган деген айылынан болом. Анан окууну бүткөндөн кийин үй бүлөлүк шартка байланыштуу университетке тапшыра албай калганбыз. Ата-энем шарты жок, алар айтып үйдө эле ушу кенже бала болгондуктан үйдө каласың деген. Анан негизи бир жыл үйдө отургандан кийин ошо көзүмөн операция болуп калып, айылда кара жумушка жарабай калган айылда пайдаң жок дегендей. Анан ошондо бизде ошол контракт арзан дегендиктен Ош шаарындагы Ош технологиялык университетте тапшыргам. Ошол жакта окуп, 4 жыл окуп, 4-нчү курста биз ошол Европейский Союздун бир ошо стипендиясын утуп алганбыз. Ошол себеп менен Литвага келип калдык биз. 2007-жылы сентябрь айында келгенбиз бул жака. Ошол 2007-жылы бизге Европейский Союздун аябай чоң конкурсу болуп, Кыргызстандан 6 студент келгенбиз. Бул жака. Эң биринчилерден болуп пилотный деп проект айтылган ошол убакта. Ал Erasmus Mundus деп айтылчу. Андан кийин аябай көп эле келишти. Биз ошондо келгенбиз. Бунда айта кетиш керек, 2007-жылы биздин алган стипендиябыз 1000 евро болчу. Ошол учурда эле. Биздин бир айга. Ошондой бизде да Кыргызстанда аябай чоң конкурс болгон, канча 1000 кишинин арасынан тандалып чыккан ошо студенттер. Анан биз бир жыл бул жакта ошо жаңы бизде бая Болонский система деп, кредитный система деп университеттер киргизилген, ошондо башталган болчу. Бул жакта бир жыл окуп, анан кайра барып, Ошту деп коет, Ош технологиялык университетин бүтүргөндөн кийин мен кайра магистратурага тапшырдым Вильнюс университетине. Мен өзүм Вильнюс университетинде окугам, ушу Борбор шаарында, эл аралык мамилелер факультетинде. Анан магистратурамдагы орто жана чыгыш Европа мамлекеттерин таануу деген темада биз ошол магистратураны жактагам. Ошентип келип 2010-жылы магистратураны аяктап, бул жактан үйлөнүп, бул жакта 3 жыл мугалим болуп иштегем. Англис тилинен сабак берчек биз жок, бир жеке ишканада биз негизи мамлекеттик проектте иштегенбиз. Ошол бүт эле мамлекеттик институттарга сабак бергенбиз. Неге дегенде Европейский Союзга булар киргенде көп мекемелер англис тилин билүүгө шарт болгон. Ошондо тендерге катышып биз бул жакта мугалим болуп иштеп 3 жыл эмгектенгенбиз. 3 жылдан кийин анан бизге буйруган экен Түрк Hava Жолдоруна кирип калдык. Белек мырза, биз билгенден сиз азыр ушул жерде биздин мекендештердин, ушул коомдун, диаспоранын жетекчиси болосуз. Ошол жөнүндө деле токтотуп кетсеңиз, бул жерде кандай мекендештер менен ынтымагыңыздар кандай? Биздин негизи Литвада ынтымагыбыз аябай жакшы. Кудайга шүгүр. Кыргыз ынтымагы аябай жакшы. Биздин азыр болжол менен 5000ден ашык кыргыз бар Литва жергесинде. Анан биз азыр турган имарат бул Литва мамлекетинин Маданият министрлигине караштуу. Литвада негизи эле өздөрү аз улут болсо дагы сырттан келген улуттарга аябай сый урмат аябай жакшы. Мисал үчүн биз Борбор шаардабыз. Маданий борборлор бар. Мисал үчүн чоң шаардын Вильнюс, Каунас, Клайпеда деген сыяктуу. Анан ар бир борбордун өздөрүнүн аткаруучу бир миссия, мындайча айтмак, жумушу бар. Бизге мисалы кыргыз диаспорасы менен жакшы бир болгон маегибиздин натыйжасы акысыз бизге кыргыз үйүн ачканга мүмкүнчүлүк берди. Биздин кыргыз үйгө кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшы турасыздарбы? Кана, бисмилла. Жакшы. Мекендештер долбоору атайын ушул Литвадагы биздин мекендештер тартканы келдик. Пирамида телеканалы. Кандай турасыздар? Жакшысыздарбы? Кудай буйрса бүгүнкү маегибиз ийгиликтүү, пайдалуу болот деп ойлойбуз. Атайын чыгармачыл топ менен сиздер менен мындай көрүшүп, жолугуп, кандай турасыңар деп сурап коелу деп келдик да. Жакшы, келиңиз. Биздин келиңиз. Жакшы. Өтүңүздөр.
Белек мырза, азыр мына как раз ушул маданий борборго келдик. Бир сыра биздин мекендештер менен тааныштырып кетсеңиз. Биздин негизи бул жердеги отурган мекендештер жөнөкөй мекендештер эмес. Биринчиден неге дегенде булар биздин кыргыз диаспорасынын каймагы деп айтсам болот. Негизги биздин активисттер. Эгер биздин ийгилигибизди окуп калсаңыз, ошо ийгиликтин жетишкендиктер ушул биздин кыз жигиттердин мындайча айтканда аябай чоң салымы бар. Ошолор. Анан бизде негизи диаспоранын түзүлүшү боюнча айтып кетсек, биздин диаспорабыздын ийгилигинин сыры бар. Биздин ушул кыздарыбыздын демилгеси менен, жигиттерибиздин демилгеси менен министрликке бөлүп койгонбуз. Ошон үчүн тааныштыра кетсек, бул жактан оң жактан мисалы үчүн өзүбүздүн кыргыз диаспорасынын мисалы үчүн бая биз тамашалап айтканда премьер-министр деп тамашалап атпадык беле. Ушинтип булар аябай чоң өздөрүнүн кызматын бөлүп койгонбуз, ар ким өзүнүн несин аркалай беришет. Ошол. Анан биздин жеңебиз болот бул жак, биздин Чыналбай экебиздин келинчеги болот, Кунуз эжекебиз. Биздин кыргыз диаспорасынын бул жактагы кичинекей балдарга болгон мектептин, мындайча айтсак, директор деп айтсак болот. Ошол. Анан биздин мэрим, бул жакта мэрим биздин маданият министрлиги. Анан бул жакта биздин келинчектер Садатыбыз бар. Садат биздин бүт дасторкондогу эмнени көрсөңүз, бүт уюштуруучунун башында биздин Садатыбыз болот. Ошол. Анан бул жакта биздин жигиттерибиздин келинчектери болот. Анан бул жактан карасак, Чыналбай экебиз бул жакта премьер-министр отпайбыз, бир эркек премьер-министр, бир кыз премьер-министрибиз бар. Ар дайым алдыда. Булар биздин баягы оң колубуз дегендей алдыда бардыгы. Бегайдар деген биздин Токтогулдун жигити болот, бул дагы биздин финансы, каржы министрибиз. Бүт диаспоранын сырларын ушул билет. Кайсы жактан бизде кайсы жактан каржы чыгарабыз, бүттүгүн ушул жигитибиз аркалап келет. Адилет деген жигитибиз бул дагы Токтогулдан болот. Бул жигитибиз биздин негизи башында Каунас шаарынын башчысы болчу. Азыркы учурда деле мэр болчу, мындайча айтмакчы. Бизде шааргадан өкүлдөрүбүз бар. Ар бир шаардан, анан шаарлардан ошол карашып, бүт мекендештер келгенде эң биринчи байланышка чыккан ушул мекендештер жардам беришет. Азыркы учурда Вильнюска көчүп келгендиктен бул азыр эки жумушта аркалап келет. Каунастын дагы, анан бул жак спорт комитетин дагы ушул азыр жардамчы болуп, ушул жакта жардам берип жүрөт. Негизи эле бул эми багы функцияны бөлүштүрүп койгонбуз, ошончо дагы бүт диаспоранын ар бир ишине ар дайым ушинтип төрт колдоп дегендей колдоп келишип жардам беришип жүрөт чындыгында. Сонда премьер-министрге баш ийет да Гүлзат айымга. Же президентке? Өзү негизи демократиялык мамлекет болгондон кийин биздики ар ким өзүнүн функциясын аткарганда баягы эч кимге деле башкарууну баш ийбейт, бирок башыбыз Чыналбай экебиз менен Гүзел эжекебиз улуу болгондон кийин буларга баарыбыз баш ийебиз. Биздин кыргыз үйүбүз ушул 2022 жылы ачтык, ноябрь айында. Ушул Литва мамлекетинин маданият министрлигине караштуу улутчук асылыктар департаментине тиешелүү жактан бизге берилген кыргыз үйү. Биз эми кыргыз мекенибиз салынгандан кийин өзүбүздүн негизи эле бизге бул мындай стол берилгенден кийин биз айтканбыз, бизге столдун да кереги жок, биз жерге отурабыз деп. Ошон үчүн Кыргызстандан атайын бул жактан баштасак, өзүбүздүн мынакей сала турган төшөктөрүбүздү алдырганбыз. Атайын биздин ошо диаспоранын эмилгеси менен бул өз негизи дагы көп, ар кандай иш-чараларды аз да жөнөтүп башка шаарларда. Атайын. Анан биз кээде мындан колдонобуз. Литва мамлекетинин бул жактагы иштеген чогуу баягы баарлашкан коноктор чакырып жерге отуруп чай беребиз. Атайын неге дегенде биз булар үчүн өзүбүздүн маданиятыбыз менен, салтыбыз менен кызыкпыз да. Анан мисалы столго отуруп чай ичсең, анда айырмасы жок. Европада столго отуруп чай ичишет дегенде. Ошол. Анан негизи эле биз жыл сайын өткөзөбүз ак калпак майрамын, мисалы үчүн. Атайын кичинекей балдардын чоң калпактын маанилерин деп. Ак калпак майрамын кылып отуруп, биз дагы башка улуттардын дагы баш кийимдерин изилдеп чыктык. Мисалы үчүн бул жок, бул Оман, Султанат Оман. Ошолордун баш кийими экен. Бизге берилген белекке. Ал эми бул болсо Нигерия мамлекетинин. Бул аябай ыңгайлуу экен, оң жагы менен монтип кармап, мондайдан кийип алышат экен. Мисалы үчүн алса, буну алып туруп кармаганга оңоюраак экен. Мынтип коюшат экен.
аябай кызыгып, биздин калпак кызыгып, биз да силерге өзүбүздүн белекти берейик деп бизге Нигерия элчилигинен бизге белеги. Ошол үй бүлөлүү мекендештерде аябай көбөйдү. Кичинекей балдардын саны 15 жетти азыр. Жума сайын ошо кыргыз тилин, маданиятын, салтын үйрөнө турган сабак уюштурганбыз. Керек болсо өзүбүздүн бул жакта директорубуз бар, мектебибиз бар, директорубуз бар, мугалимдерибиз бар. Албетте азыр алды канчага 14 чыгып калды. Эң кичүүсү болсо 1 чыгып атат мисалы. Ошондой балдардын саны ар кандай 3 группага бөлүп сабак беребиз. Анан ушул жерде чогулушат. Бул жерде жума сайын ар кандай методдор менен колдонуш. Быйыл 2023 жыл экен. Биздин ачылганыбызга 3 эле жыл болду. 3 жыл ичинде негизи эле Литва жергесинде эң жаш, эң активдүү иш-чара алып жүргөн диаспора болуп танылдык. Бизге мисалы үчүн департамент, улуттар азчылык департаменти бар Литвада. Ошол тараптан бизге атайын ошо мен наамы берилген. Бирок ошончо дагы биздин диаспорага таандыгы бар. Анан өзгөчөлөнүп бизде баягы Кыргызстанда бул аябай бааланат. Баягы саат белекке берилди. Мынакей. Ошол биздин кыргыз диаспорасына аябай жакшы иш алып барганына, өзгөчө ар бир шаарда кыргыз салтын, маданиятын танытканга чоң салым кошту деп, албетте анан булардын дагы жакшы бир өздөрүнүн дагы койгон максаттары бар. Бул диаспоралар аралык интеграция. Бул Литва мамлекетине интеграция жагынан чоң салым кошкон деп. Бул жакта элчилигибиз жок. Буну да айта кетишибиз керек. Ошондуктан биздин кыргыз диаспорасынын элчилик катары көрүшөт булар. Казак бир туугандар, түрк бир туугандар, Азербайжан бир туугандар бизди бул жакта кыргыз элчилиги катары тааныйт. Ар дайым катышып жүрөбүз, бизди чакырат, биз аларды чакырабыз. Ушинтип аябай жакшы бир ынтымагыбыз бар. Буга дагы кошумча албетте биздин жакынкы элчилигибиз, бизге караштуу элчилик Беларусь мамлекетинен дагы биздин элчиликтен дагы өзүнүн консулубуз болобу, биринчи неси болобу келип турушат, алардын баардыгы келип катышып турушат. Ошол. Дагы биздин дагы кыргыз диаспорасынын өзгөчөлөнүп, мен буну айта кетишим керек. Биз эмне үчүн Литва мамлекетинде бизди аябай жакшы сыйлайт, эмне үчүн өзгөчө көрүшөт? Неге дегенде биз 6 айлык менет бул кыргыз диаспорасынын өзүнчө ачкан лого. Бул биздин кыргыз бул жагынан. Логобуз. Муну эгер жакшылап тартып көрсөңүз, байкасаңыз болот. Бул жерде эмнени көрсөк болот? Албетте бунун фонунда биздин кыргыз желеги турат. Кыргыз желеги. Астында Литва тилинде Киргизу бендромени деп турат. Бул кыргыз диаспорасы деген билдирет. Анан бул 3 түс бул Литва мамлекетинин желеги. Атайын окшоштуруп бир кылганбыз. Биз иш-чарабызга ар бир өзүнүн Facebook, YouTube каналыбызга дагы бул лого менен чыгып турабыз. Литвада дагы кыргыздарды ушул лого менен таанышат. Менин атым Мерим Асаналикова. Мен бул жакта 4 жылдан бери жашайм. Жолдошум менен, үй бүлөм менен бул жактабыз. Менин өзүм кесибим боюнча сүрөтчүмүн. Бул жактан мындай 3D форматындагы сүрөттөрдү тартам. Быйыл ушул биздин Каунас шаарында, Литвада Каунас шаарында бир айлык кылып бир персональный выставка өткөрдүм. Бул максатым, мисалы үчүн биздин любой мамлекет өзүнүн маданияты менен таанылат экен. Мен ошол биздин кыргыз элибизди ошо Литва мамлекетине тааныстыш үчүн биздин өзүбүздүн мындай жакшынакай кийимдерибизди этнос стилде кылып тартып, анан выставка өткөрүп кыргыздын маданиятын тааныткым келди. Атым Чыналы. Биз Кыргызстандын Жалал Абад областынын Аксы районунан болобуз. Ак суу деген айылдан. Бул Литва жергесине келгенибизге бизге 3 жыл болду. Өзүм 1 жыл мурун келип бул жакта иштеп, анан үй бүлөмдү алып келдим. Ошол биз стройка тармакта иштейбиз. Стройкада иштейбиз. Жаңы келгенде жалгыз келдим. Андан кийин өзүм командамды алып келдим. 15 бала менен иштейбиз ошо. Строительный чоң бир компанияда. Ошо балдарды башкарып, жакшы бүрүсү өнүгүп атабыз. Ошо үй бүлөм келип,
балдарым ошо мектепке барышып атат. Азыр эми бул жакта литовский эмес, азыр орус тилинде мектепке бердик пока. Ошо окушуп атат, садикке барышат. Бул жакта биздин ошо Белек деген мырза аябай жакшы түптөдү кыргыздардын. Эмгеги аябай чоң. Ошо келип кыргыздардын баарына жардам берет. Ошо бизде кыргыздардын ошо активисттердин мүчөсү болобуз. Ошо жакшы кыздар үчүн да кызмат кылып жүрөбүз. Ошо Кудайга шүгүр, ошо бөлмө бөлдүрүп алды байке жүгүрүп жүрүп ошо өзүнүн бул мамлекеттен, Литва мамлекеттен жүрүсө жакшы биз элечи. Буга чейин канча кыйынчылыктар болду. Машиналарда ташып, ушуну буюмдарыбызды азына бөлмөлөргө келип коюп отурукташып калдык. Кыргызстанга салам айтам, чоң салам. Бизде баары жакшы, Кудайга шүгүр. Көнүп калдык, балдар ошо школго барып, садикке барып. Ошо чоң рахмат. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Менин атым Бегайдар Сариев, Токтогулдун кулуна болом. 2017-жылы келгенбиз Литвага. Ошол бойдон барып келип мекенибизге. Кудайыма шүгүр, үй бүлөмдү алып келип алдым. Келинчегим, кызым бар. Машина ремонт тармагында иштейбиз. Кудайга шүгүр, кыргыздар ынтымактуу. Ак калпак күнүн, эгемендүүлүгүн, кыргыздын улуттук бардык майрамдарын белгилейбиз. Кыргыздар чогулуп турабыз, футболду ойнойбуз. Кыргыздын көкбөрү эң мыкты жакшы көргөн оюнун да ойноп, 2023-жылы Венгрияга барып, Венгрияны 5-0 эсебинде утуп келдик. Ассаламу алейкум дейбиз. Ассаламу алейкум. Мен Кыргызстанды жакшы көрөм, чопамды, чотамды жакшы көрөм, акемди. Кыргызстанга салам. Кыргызстанга салам. Мен атым Саадат, фамилиям Маратова. Мен Кыргызстандан бияка келгениме 4 жыл болду. Биякта мен швея менен иштейм. Бияктан бала болгонбуз. Жолдошум да биякта иштейт. Азыркы учурда ошо биякта биздин диаспорабыз бар. Баарыбыз ушакта ынтымактуу чогулуп, жылда көп жолу майрамдарда чогулуп турабыз. Мен Максатбеков Адлет, Токтогул районуна караштуу Кызыл Уран айылынан болом. Литвага келгениме 5 жылдын жүзү болду, буюрса. Бул жакта баары жакшы. Азыр кесибим машина жагынан иштейм, автосервис, Айырбек жактарында. Ошонун кошумча диаспора, кыргыз диаспорасына да кызмат кылабыз. Ошо кыргыз элине жардам берип, колубуздан келген жардамды аябай. Менин атым Калмат кызы Жибариса, Жалал Абад областынын Аксы районунан болом. Бул жакка ошо жолдошумдун артынан келип иштеп калгам. Швея тармагында иштечүмүн, бирок азыр тилекке каршы декреттемин. 2 жашар, 1,5 жашар кызым бар. Литваны биз аябай жакшы көрөбүз, анткени көп жылдан бери бала болбой, анан 9 жылдан кийин ушул жактан төрөп, ушул жактан бала тарбиялап атабыз. Литвада кыргыз диаспорасынын 2023-жылдагы ар тараптуу жетишкендерине зор салымын кошкон үчүн бүгүн биздин Маратова Саадат сыйланат. Чакырып койсок. Куттуктайм. Биз өткөндө эчтеке эмес. Биз өткөндө жетишпей калдык. Биздин көпчүлүгү алышкан. Бул жерде отургандан баары алышты. Кээ бирлерин керек болсо үйүнө чейин апарып бердик. Жеткизип келбегендерин. Ошол. Бул неге негизи чоң рахмат Саадат. Бир кой көрөтүргөн болсоң. Маегибиздин уландысында Белек мырза мындай суроо бергим келип турат. Азыркы учурда ушул биздин келип аткан мекендештерге, студенттерге жаңы муун келебиз деп бияктан жумуш издеп, кээрлер студент болуп келип атпайбы? Ошолорго кандай кеп кеңеш берет элеңиз? Алар эмнени билиш керек? Биринчи очередте бул жакка келиш үчүн да. Анан экинчиси негизи бияктын мыйзамдары кандай? Өз негизи эми биз бул жакка келгендерди экиге бөлүп коебуз. Баягы мигранттар, ишке келгендер, анан жумушка келгендер, анан студенттер. Студенттердин негизи жумуштары оңой. Алар өзүнүн студенттик багытта кете беришет. Ал эми
жумушка келгендердин саны көп болгондуктан аларга айта кетсек, көпчүлүгү мисалы үчүн мыйзам билбегендиктен аябай көп. Эң биринчиси бул мыйзам билүү. Мыйзамды билбегендиктен, мисалы үчүн жөнөкөй мисал жумушка баягы кире турган келишим бар го, ошол эле баягы ошо келишимди мисалы үчүн окубай эле туруп кол коюп коюшат, анан жапа чегип жүрүшөт да. Ошон үчүн эң биринчи кеңеш бул мыйзамды билиш керек. Бул жак келгенден кийин. Андан башка мисалы үчүн ошол мыйзам чегинде кайрыла турган органдарды билиш керек. Мисалы үчүн укук бузуу болсо, кайсы жагына кайрылса болот. Анан кантип чечсе болот ал маселелерди. Анан биз да мына диаспора катары ошол жаатынан дагы 1-2 биз кеңеш эле гана түрдө. Биз кеңешибизди беребиз, колубуздан келген билген. Нар жагын алар өздөрү алып кетишет. Бирок эң негизгиси ошол мыйзамды билсе, анан келгенде ошол жумушу боюнча ошол эмне кылыш керек. Анан дагы бир нерсе бар. Бизде Кыргызстанда баягы курулуш жаатында иштегендер мен билем деп кое беришет, бирок Литвада мисалы үчүн жөнөкөй адамдар чакыра беришпейт. Өзүң ишиңди профессионалдуу билсең, ошондо гана келсең, сени баалайт, сени алып калышат да. Анан мисал жөнөкөй мисал бизде биринчи орунда бул жака келгендер айдоочулар, фура, чоң машина айдагандар. Алар келет, биздин Кыргызстандан 1-2 эле айдап, же болбосо өмүр айдабагандар дагы мен айдаганды билем дейт, бирок айдаганды билбейт. Тест драйв деп коет, аларды өтпөй калышат, анан жумуш жок калышат да. Ошон үчүн эң дагы бир кеңешим ошолорго өзгөчө ошол ишти жакшылап өздөштүрүп, билип, анан келсе өзү баягы тоскоолсуз жумушка кирмекте оңоюраак болот өздөрү дагы ошодо өткөнгө. Неге дегенде виза алуу бул жумушка кирдим деген маанин бербейт. Алардын тесттери бар мисалы үчүн. Жана башка мисалы үчүн биз биринчи орунда ошол фура, курулуш, анан кийинкиси баягы башка жумуштарга бөлүнүп кетишет. Ошон үчүн эң негизгиси мыйзам. Мыйзам жакшы билсе. Эми мына ошолордун азыркы учурдагы маянасы орточо канча? Анан маянасынан сырткары да кармалчу жанагы өзүнчө страховка бар, медицина деген бар, салыктар бар. Ошолор жөнүндө деле айтып берсеңиз. Алар жөнүндө бизде бул жакта орточо айлык маянасы орточо эсептегенде 1000 евро алышат. Жок дегенде бул неге дегенде Литва мамлекеттин өзү минимум айлык маянасы эң азыркы учурда 700 дейм, 700-800 евро болуп калды. Андан кем бере алышпайт. Ошон үчүн жок дегенде 1000. Анан бизде алдыңкылар 2500 алышат ушундай. Анан албетте бул жакта мисалы ооруканага страховка бар. Ал жерден айлыктан алып калышат, камап калышат. Ал жерден дагы мисалы Литванын өзгөчөлөнгөн жагы бир ишканада иштесеңиз, ал толугу менен страховканы берет. Мисалы Америкадан да эмес. Жеке неге ооруканага кайрылыш керек. Бул жакта сен бүттүн каржылап беришет. Албетте, азыр мен эгер адашпасам 19% беришет. Эм жумуштун несине жараша да 19-дан мисалы үчүн 39-га чейин. Ошол несин беришет, айлык алган айлыгынан ал бөлүнүп кетет. Мисалы пенсионный фонду бар, пенсияга кетишет, анан өзүнүн ошол ооруканага мисалы эгер болуп калса, анан дагы бир социальный пакет бар. Аябай жакшы. Эгер ошол ал айлыктан ошол жака да кетет, мисалы үчүн мына үй бүлөлүүлөр бул жака келип эгер иштеп калышса, ар бир балага Литва мамлекети сиз мисалы үчүн мигрантсыз видное жительство деп коет. Ошо негиз бар болсо бул жакта балаңызга жок дегенде азыр эсеп менен бир 100 евро алсаңыз болот. Ошол жагы бар. Андан башка дагы башка бир салык түрлөрү бар. Алар мисалы үчүн мигранттардан алынбайт. Мисалы айлык алганда алар алып калышат, жылдын аягында салык министрлик кайрылып туруп ошол жерден канча пайызын кайра беришет. Мисалы үчүн биздин жарандар орто эсеп менен жылына 900-800 евро чыгып калышат. Айына жылдын аягында мисалы үчүн сиз 2023 иштедиңиз, мисалы жылдын аягында жылдын аягында ошо кайра 700-800 евроны кайтарып алсаңыз болот. Кайра алса болот. Мигранттарга өзгөчө, ошо өзгөчөлүгү бар. Анан бул жакта садик, мектеп жөнүндө деле айта кетсеңиз, балдар менен келген үй бүлөлөргө кандай жеңилдиктер бар? Бала бакча, мектептерде кандай жеңилдиктер бар? Мисалы үчүн бул жерде бизде бул нерсе негизи жок болчу. Бул 2 жылдын ичинде аябай өзгөрүү болду. Биринчиден болуп биздин ошо командадагы кыздарыбыз баласын алып келип, кызын алып келип, өздөштүрүп, мектептерден справка алып, мектептерде орус мектептери бар.
ошо орус мектептерге беришип атат. Анан бала бакчадан дагы келген жашындагы балдарыбыз да бар. Мисалы биздин бул активисттердин арасынан бир жигитибиздин кызы келди. Бала бакчага литовскийге, орусчага берсекпи деп не кыла албай калдык, чече албай. Анан литовскийге бердик. 1-2 айдын ичинде литовский сүйлөп кетти. Бала деген бат үйрөнөт экен. Анан ал жакта булардын негизи эле илим берүү, билим берүү жагы тармак аябай жакшы өнүккөн. Мисалы үчүн бала бакчасы, мектеби жакшы карашат. Бизде Кыргызстанда адашпасам бардыгы эле мен бренд кийинсем, бренд тагынсам, бренд деп көргөзмө үчүн. Жөнөкөй мисалы Литвада андай нерсе жок. Баягы эски ботинкесин кийип алып, университетине бара берет. Эски кийимин кийип алып, мектебине бара берет. Эч ким аны сен бут кийимиң эски экен, тиги кийим курткаң эски экен деп айтпайт. Мындай карап көрсөң, Литванын өзгөчөлүгү мен сизге айта кетейин, эмне үчүн жаштарга мотивация болсун. Литвада чет мамлекеттерден курулган аябай көп чет мамлекеттик фирмалар бар. Мисалы үчүн Англиядан, Швециядан, мисалы үчүн Швейцариядан, ошол жактагы фирмаларга Литвадан кызмат көрсөтүшөт. Офистер ачылган. Эмне үчүн? Неге дегенде Литванын жаштары аябай сапаттуу, илимдүү, билимдүү. Бул жакта айлык маянасы салыштырмалуу Лондондо 5000 паунд берсеңиз, бул жакта 1,5 евро берип иштетсең болот, 2000 евро берип. Бирок сапаттуу иш күчү бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда бизде бар эмеспи? Америкага азыр кызмат көрсөтпөйбү? Отуруп алышып, баягы трак айдагандарга. Ошондой эле сыяктуу. Литвада ошосу менен өзгөчөлөнөт. Неге дегенде Литванын эли дагы аябай иштарман, эмгекчил. Анан биздин жаштарга негизи эле мен илим алган насихат кылмакмын. Неге дегенде кеңеш бермекмин. Илим алса айырмасы жок. Литвада болобу, дүйнөнүн кайсы бурчуна барса, жумушка оңойлуу алып кетет. Белек мырза, сизге ушул чоң рахмат. Анан ушул бүгүн бизге маек берип, мекендештер долбооруна катышып бергениңиз үчүн алыс жерде жүрөсүз, башыңыз аман болсун деп ушундай кичинекей белектерди алып келгенбиз биздин компаниянын атынан. Ушул жакта диаспораны жетектеп атасыз. Ден соолукта болуңуз. Кудайым буйрса ошо эл үчүн дайыма кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Кабыл алып коюңуз, ушу кичинекей болсо деле. Анан бул биздин компаниянын атынан кичинекей белектер. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Мынакей. Игилик каалайбыз, бар болуңуз. Сиздерге рахмат келип, бизге ушунча убактыңыздарды бөлүп, бизде аз болсо дагы мекенибизге, элибизге, жерибизге болгон сүйүүнү ойгондуруп, биздин команда жакшы бир мотивация берип кеттиңиздер. Чоң рахмат.